Президенттин администрациясы Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тартибин киргизүүнү сунуштоодо. Тиешелүү мыйзамдын долбоору өлкө башчынын расмий сайтында коомдук талкууга коюлду. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 52 беренеси Конституциялык соттун чечимин кайра кароо менен толукталат. Бүгүн 17-жылда коомдук талкууга Конституциялык мыйзам долбоору сунушталды. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу. Бул мыйзам менен Конституциялык сотко өзүнүн чечимдерин кайрадан кароого мүмкүнчүлүк берилип атат. Сунушталган проектте мисалы Конституциялык соттун өз чечимин кайрадан карап чыккан кайсы негиздерде болот. Чечим кабыл алууга негиз болгон Кыргыз Республикасы Конституциясынын беренелери, ченемдери өзгөрсө, экинчи чечим чыгаруу учурунда Конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса, жана чечим Кыргыз Республикасынын элинин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына коомдун ан сезимине карама каршы келсе, ушу үч учурда кайрадан караса болот деп биз мыйзам долбоору ушуну карап атат. Себеби Конституциялык сотто мүмкүнчүлүк болуш керек кайрадан өзүнүн чечимдерин карап кетсе. Мисалы Конституция өзгөрүлсө, же бир кандайча жаңыдан ачылган жагдайлар болсо, Конституциялык сотко карап аткан учурда белгилүү болбогон негиздер болсо, жана мен айткандай эле ушу биздин элибиздин моралдык баалуулуктарыбыз, ан сезимине карама каршы келсе. Мисалы азыр эч ким кепилдик бере албайт да, соттор да ката кетирет. Кээ бирде туура эмес документтер берилет. Ошондо каталар кетиши мүмкүн да. А бул деген конституциялык чечимди кайрадан карап чыккан, бул эме да өздөрү эле карайт. Эч ким башкаларды үстүнөн көзөмөлдөбөйт. Булар жаңы жагдайлар ачылса, бул эле биздин элдин деген укуктарын сот коргогон үчүн да Конституциялык сотто да ката кетиш мүмкүн. Ошол себептен булар өзлөрү чечет, президентибиздин сунушу менен же Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен эки киши эметип алат. Эми президент биздин Конституциянын гаранты. Ал киши карап, соттун чечими кандайча бир эме кетсе, ката кетсе, сунуш менен кайрылат, же Конституциялык соттун төрагасынын демилгеси менен кайрадан караса болот да. Казакстанда мына 22-жылы жаңы мыйзам алынган, аякта да каралып турат да. Конституциялык сот өзүнүн чечимдерин кайрадан карап, мезгил өзгөрөт, убакыт өзгөрөт, такыр эле туруп калбаш керек да, бир сот чечимичи. Кайрадан карап, кандайча бир өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Өзбекстандын мыйзамында да ушундай нормалар каралган да. Эми буюрса, ушу элдик коомдук талкуу бүткөндөн кийин анан кандай сунуштар түшөт, ошолордун баарын карап, анан жыйынтык кылабыз.